Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, сүйүктүү телекөрүүчүлөр? Биз сиздерди аябай сагындык. Биз сиздерди көргөндөн кубанычта болуп турабыз. Ишенебиз, сиздер дагы биз сагындыңыздар. Улуттук радио берүү корпорациясынын эфиринде үй бүлөлүк ынтымакты пропаганда кылган түгөйлөр таймашы. Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, арыбаңыздар. Бүгүн болсо кайрадан кызыктуу оюндарыбыз менен сиздердин астыңыздарга келип отурабыз. Бүгүнкү эфирибиз башка эфирлерден өзгөчө болмокчу, анткени бүгүн сиздер менен биз жылдыздуу түгөйлөрдүн таймашын көрмөкчүбүз. Албетте, жылдыздуу десе эле кээ бир күйөрман ютубка жазып коет экен. Эмне каракпай мели чакырбайсыңарбы депчи. Тууганым, калган эфирлерде бир көрүп чыксаңыз болот. Бизде Кыргыздын 7 дубандан келген жөнөкөй үй бүлө менен жылдыздуу үй бүлөлөрдүн саны тең таймашып келаткан учурда жарым финалда чогуу жарышат. Финалда ким жеңүүчү болгонун чогуу байкамакчыбыз. Сахна артында эстрада жылдыздары, сахна ажарлары, мыкты түгөйлөр даяр болуп турушат. Сиздер даяр болсоңуздар, биз аларды чакырып тааныштырмакчыбыз. Бир кол чаап коюңуздар. Биздин башкы байгебиз Дөөлөт курулуш компаниясынын бир бөлмөлүү батирин утуп алайын деп даярданып келген жылдыздардын биринчиси ырчы, футболист, мыкты ата жана ошондой эле көп кырдуу талант Максат Садырбеков, жубайы Айсулуу. Тосолуңуздар. Жакшы. Кинодогудай парочка бар. Кандай турат? Кандайсыңар? Кош келдиңер. Хош келдик. Ассаламу алейкум көрөрмандар. Көрөрмандар. Байкадыңыздар, Максатты мен күлөш шым кийип жүргөндөн бери тааныйм. Жалтыраган пиджактарынан бери тааныйм. Мына азыр эле бул бизнесмен болуп, медиа лиганын шефи болуп, кыйын болуп калган кези. Кандайсыз, Максат? Шүгүр. Не блогер, футболист кылып эле, жылдыздарды футболист кылып бири-бири менен мушташтырып жүрөсүз? Жок, негизинен эң алгач ассаламу алейкум. Чындыгында көптөн бери көрүшпөйсүзлөр да, сагынып калыптырбыз. Бардык көрөрмандарга да жалындуу салам. Биз эми спорт, футбол, бул деген биздин музыка менен жанында футбол деген экөө аябай эң биринчи жашоомдогу сүйүүлөрүм экен. Мындайча айтканда, ошондуктан музыкадан спорт тарабына өтүп, эми Кудайым буйруса, жакынкы арада дагы Кыргызстанды коргоп, чет өлкөгө международный турнирге баратабыз медиа футбол арасынан. Мен бир нерсени байкадым. Мен алгачкы сүйүүлөрүм дегенде Айсулуу кичине мындай кабагы бүркөлүп кетти, байкадыңызбы? Кандайчы алгачкы сүйүүлөр, менчи деп. Айсулуу, сиз кандайсыз? Сонун. Жашоо кандай болуп атат? Аябай сонун. Канча болду чогуу жашап атканыңарга? Чогуу жашап, дружить этип, где-то 15 жыл. Азыр эми чогуу үй бүлө куруп жашоо. Ушул жыл 5 жыл болуп экен. Билинбей убакыт. Ага чейин 10 жыл жүрдүңөрбү? Ага чейин. Азамат. Non-stop болчу күтүп жүргөн. Мунун нон-стопу бүтпөйт. Жок, муну мындай эме дейт го, жана сабыр кармап, көп күтсөң, бриллиант келет дегендей. Бриллиантка жана албетте эле эстегенде нон-стоптон чолпонго да салам айтып коелу. Сизди дагы түгөйүңүз менен биз бияка күтөбүз, Албетте. Ийгилик сиздерге. Төрдөн орун алып бериңиздер. Рахмат. Вокалист, аткаруучу, актер, спортсмен, парикмахер, стилист жана кээде электрик сантехник окуп экен. Жигитке 70 ыраздык кылат дейт. Тосуп алыңыздар. Алкыштар менен тосуп алыңыздар. Назарыңыздарда Нурболоттун үй бүлөсү Нурболот жана Дилфуза. Кол чабуулар. Кандайсыңар? Кош келдиңер. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Чоро тобунун солисти каяка жоголуп кетти десеңиздер, бул жигит үйлөнүп, үйүнө жоголуп кетти. Үйлөнгөндөн кийин аялы чыгарбай койду үйдөн. Көбүнчө кыздар айтчу эле, күйөөгө тегенден кийин шоу бизнес токтойм дейт эле. Үйлөнгөндөн кийин Нурболот досум шоу бизнес токтотуп койгондо окшойт. Тамашалашып коелу. Жок, кандайсыз? Жакшы. Жакшы эле баары? Мындай болсо мындай ишарат берип коюңуз. Үйдөн чыгарбай атса, жакшы. Албетте, тарс эткен баары тамаша. Дилфуз айым, сиз эмне жумуш кыласыз? Мен банкта иштечүмүн, азыр декреттемин. Бул эмне иштебей койсо, аял бай турбайбы? Банкта иштеген адам турбайбы көрсө? Ошо Декрет болгон үчүн өзү эми иштей баштаптыр да. Тамашалап коелу. Биздин берүүбүздү көрдүңүздөр беле буга чейин? Ооба.
Бүгүн мына жылдыздуу берүүбүздө конок болуп келип турасыздар. Силерди саламатсыздарбы деп туруп силерди тосуп алабыз дагы. Төргө узатабыз. Албетте эле ийгилик каалайбыз. Атаандаштарыңыздар күчтүү бүгүн. Рахмат. Кийинки биздин оюнубуздун катышуучулары булар үй бүлөсү менен таймаштарды калтырбай жүргөн үй бүлөлөр, мыкты актерлор, мыкты актрисалар, өкө тең сахнадан түшпөгөн, эфирден түшпөгөн актерлор. Аны эмесе тосуп алыңыздар. Бактыбек мырза жана жубайы Алтынай. Бактыбек Алтынай. Оп. Ассаламу алейкум. Бактыбек мырза, келиңиз. Ассаламу алейкум, кош келдиңер. Кандайсыз, жакшысызбы? Эки актердун башы бир казанда кайнай берет экен. Кайнатып атасың. Эки казанга салып коюп. Же жакшы бирөөсү каскадер экен, байкатпай кулап түшүп эчтеке болбой травма жок, туруп кете берет. Баса Джеки Чан да каскадер го өзүчү. Көп айтат, травма көп алгам, денемде бүтүн сөөк калган эмес. Сизде ошондой барбы? Куладыңыз беле? Сынган жактар барбы? Эми андайлар көп эле, анан эми аны элге айтып жалып кылсам анда эмнеге иштеп жүрөм да. Жок, эми жалып эмес, мындай кызык катары. Эми кызык катары Көк бөрү киносунда сен атып төлөп кетти. Бетиңиз төлөп кетти. Бетиңиз башкача беле мурун? Мындайраак болсун. Мен деген мурун мындай орус болчумун да деп коюшту. Чогуу жашаганыңарга канча болуп калды? Быйыл 2,5 жыл. Булардыкы азыр конфетный букетный период бүтө элек турбайбы? Жаным милашкам деген сөздөр бүтө элек экен. Анда эмесе экөөңүздөргө ийгилик каалайбыз. Колуңузда кармашкан бойдон жеңишке жетиңиздерди каалайбыз. Рахмат. Бир кол чаап коюңуз. Ордуңузга узатабыз. Сүйүктүү көрман, жылдыздуу түгөйлөрүбүзгө дагы 4 оюн даярдап койгонбуз. 1-чи, 2-чи, 3-чү оюнда бирден упай, 4-чү оюнда, 3-чү оюнда 3 упайдын тагдырын чечмекчибиз. Демек, акырына чейин балким 1-чи, 2-чи, 3-чү оюнда тең упай жок отурган адам да утуп кетиши мүмкүн. Андай нерселер болуп атат бизде. Акырына чейин интрига сакталып турат жана кызыкчылык дагы жоготулбайт. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Улуттук телерадио берүү корпорациясы түгөйлөр таймашы 1-чи оюнду баштадык. Кеттик! Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар туулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Төрт оюндун биринчи оюну башталды. Бул оюн аты акылдуу сапер. Бул түгөйлөрдүн канчалык деңгээлде акылдуу болгонун, бири-бирин билгенин, бири-бирин сезе билгенин, түшүндүрө билгенин чогуу текшермекчибиз. Ал эми баары чогуу катышат. Ким биринчи баштайт, ким экинчи баштайт, ошону тандаш үчүн чигилдешүүгө биз мырзаларды чакыралы. Келиңиздер. Жигиттер келиңиздер. Максат, Нурболот, Бактыбек. Кандай кылалы? НБНСО, Анман 100, 1-2-3. 1-2-3 караңыздар. Камень, ножница, бумага. Уткан түгөй эс алып турат. Утулгандар биринчи баштайт. 1-2-3 дейбиз. Макулбу? Анда эмесе кеттик. Даярбыз. 1-2-3. 1-2-3. Ойнойт экен. Сиз ойнойсуз. 1-2-3. Нурболот да ойнойт. Бактыбек эс алып туруңуз. Бактыбек пока эс алып турат. Келиңиздер. Шарт жеп жөнөкөй. Жеңелер, сулуулар, келиңиздер. Стейшнга келиңиздер. Сиз бул тарапка келиңиз. Бул оюнду биз албетте эле бүгүн атайын сиздер үчүн даярдап келдик. Show Today деген компания бар, биздин достор. Ошол Show Today-га чоң рахмат. Эгерде албетте эле кызыгып кетсеңиздер, өзүңүздөр дагы Show Today KG баракчасына кирип буйртма берип ойносоңуздар болот. Бирок азыр бул кутунун ичинде жалаң Кыргызстанга тиешеси болгон нерселер. Азыр эми келиңиздер, биз бул тараптан баштай беребиз. Оң тараптан баштай берели. Оңдон баштаган жакшы дейт. Бир кагаз аласыз дагы, муну сөздүн колдонбой туруп, синоним менен максатка түшүндүрөсүз. Максат туура тапканда биз түртүп бияка жөнөтүп коесуз. Кимдин жанына келгенде жарылып кетсе, ошол үй бүлө утулат.
Макулбу? Даярбызбы? Ардактуу көрүүчүлөр, биздин колдоочулар, биздин коноктор даяр болсо кана кеттик чогуу. 3, 2, 1, баштадык. Биринчи оюн. Биз Жалал Абадда барганбыз эс алууга. Сонун жер Сарчелек. ооба. Муну эмне кылам? Бул Жалал Абадда жайгашкан, аргаңда жаңгактар өсөт. Арыстанбаб. эң туура. Жалал Абадта Жалал кем бул? Бул эң улуу сонун жазуучу. Тибең. Ооба. Чыңгыз айтпа. Бул нарында жайгашкан озеро. Нарын суу. Жок. Соңкол бербеңиз. Озеро Соңколбу? Бул эң белгилүү жазуучу 500 сомдо тартылып турат. Ох, 500 сомдо ким тартылып турат? Эме? 500 сомдо тартылып турат. Тартуучу? Жазуучу. Акын, поэт. Ол 500 Дагы түшүндүрчү. Так, кайсы кимдер бар? Алкул Осмонов. Жок, ал 200 сомдо. Ладно, кет. Туруп. Деңгөттөн бери 500 сом кармай эле. Жалаң 5 минут жалаң Американын президенттери. Ошолор Саякбай Каралаев. Сиз дагы жазуучу дедиңизби? Манас жолчу да Саякбай Каралаев. Азаматсыз өкүңөр жакшы келип атасыңар. Кана бир кол чаап коюңуздар. Биз улантабыз. Даярбызбы? 3, 2, 1, баштадык. Бул деген ит карышкырларды кубалайт. Тайган. Түртүңүз. Муну алып коеюн. Колго жазайт ар кандай эми идиштерди. Чоподон жазалган. Туура. Бияк отуруңуз. Бул деген Атын айтпаңыз. Кыргызстандагы эң ким беле? Тас калды. Не кылган? Айтыр жарыл. Кыргызстанды таандыккан айым. Курман жанат. Не жумуш? Жаңгыл. Профессиясын айтып кетиңиз. Айтсаңыз да сразу табат. Бул любой сөздү айтыр. Айым дейсиң? Современный азыркы. Жок, мурдакы. Кыз сайкал. Жок. Умай жаңыл мырза. Жок. Ушундай бир айым бар да? Ооба. Кимге окшошат? Сиз аябай сонун турбайсызбы? Биз ара 5 налево ким болгонун айтып атык кой. Кээде болуп турат. Кээде болуп турат. Кандай дейсиз? 500 сом билем, 5000 сом деп анан кайра. 5 сом. Биз ара 5 налево 5 сомдо. Анда эмес сиздерге рахмат эс алып туруңуздар. Биз теманы өзгөртөбүз. Тема спорт. Спорт жөнүндө. Спорт. Спорт темасына келели. Show today акылдуу сапер бул спорт. 3, 2, 1, кет. Баштадык. Мөтөнүзгө атын. Эми ат менен ойноп. Жок. Жок, тоголок шар. Анан 3 кармагычы бар. Эме. Айтпа жок. Бол беле? Жок. Тоголок. Анан эмелер турат эле. Жардам берме жок. О, атын билбей атам. Айтыш керек да атын ошо. Маселе ошодо да. Болик. Келесиңиз. Кет. Да. Ой, бул эмне дейм? Куштар менен. Куштарды кармап кетеби? Бул деген кыргызский национальный оюн. Эмнеге именно? Давай. Кандай оюндар бар эле? Давай этот слог поделим. Биринчи сөз бул деген бирдемени Салмай. азбукадагы экинчи буква. Салбу.
Сал бурун мәселе. Кечиресиз. Сал бурун деген. Билбейм мен да. Сал буру. Yok. Сал бурун деген. Sport деп. Bir сөздөн не деген? Шоутуда кечирим сурайсыздар. Красавчик, красавчик. Нормально. Бул эмне спорт эмес беле анан. Бул спорт да. Не кылып кантип Бул ойнойсуз? деген эме куштарды учуруп, мисалы Коёнду охота кылат. Коёнду, түлкүнү, кашкырды карматат. Акылдуу сапердо бир гана ошол кыргыздын илгерки оюнун билбей калгандыктан максат үй бүлөсү утулуп калды, болбосо спорт деп туруп сүйүнүп атты эле. Эми максат жалаң спорт десе футбол эле деп ойлоп алганда. Футболдон башка дагы миллион спорт бар да келечи. Ошондуктан биринчи упай Бактыбек менен Алтынай үй бүлөсүнө кетти. Сиздерди куттуктайбыз. Калган катышуучулар эч камсынабай отуруп тура берсеңер болот. Анткени астыда дагы 3 оюн бар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз болсо экинчи оюнга сапар алдык. Албетте эле биз Show Today компаниясына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кааласаңыздар Show Today KG баракчасынан Instagramдан буйртма берсеңиздер болот. Түгөйлөр таймашы, алдыда экинчи оюн. Улантабыз. Үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган Түгөйлөр таймашы долбоорунун башкы демөөрчүсү Дөөлөт курулуш компаниясы. Эң мыкты компаниядан биз сиздерге Шопоков Эко Сити турак жайын сунуштайбыз. Түгөйлөр таймашынан уктук эле Санжар реклама кылып атат деп барсаңыздар болот. Баштапкы пайызы жок. 15 жылга шашпай бөлүп төлөй бересиз. Ал эми үй 3 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Айта турган нерсе 15 жыл курулат окшойт деп коркуунун кажети жок. Келиңиздер, документтерин баарын көрүңүздөр дагы өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген үйдү тандап жашаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, экинчи оюнду болсо биз айымдар үчүн даярдап койгонбуз. Айымдарды болсо азыр айымдарга оюнубузду өткөрүш үчүн биринчи мырзаларыбызды столдун үстүнө чакырып алалы дагы оюндун шарты менен сиздерди түшүндүрөбүз. Келиңиздер, жигиттер, мырзалар. Максат, Нурболот, Бактыбек. Айымдар аябай сейрек кездешкен бир жарыштан жарыштыралы дедик. Мынтык аттырабыз. Эми бул жакта баары чыныгы мынтык алып койсок болбойт. Ошондуктан пейнтбол мынтыгын алып келдик. Бул жакта ар бирөөңүздөрдүн жубайыңыздарда 10 октон болот. 10 жолу атса болот. 1-2 деп 10 жолу басса болот. Монун ичине октордун баарын салып койгонбуз. Бул жака 6 метрден бул бутага атабыз. Эң орто 10 упай, анан 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 болуп кете берет. Бул жака тийсе 0. Ар бир жубайыңыздарга бирден бута, жаңы бута салып беребиз. 10ду атып бүткөндөн кийин санайбыз. Канча упай болгонун суммасын жазып алабыз. Азыр сиздин оюңуз боюнча сиздердин жубайыңыздар, сиздердин сүйүктүүңүздөр канча упайды мээлеп атат. Ошону Канча упай топтой алат? Ошону айтышыңыздар керек. Канча упай топтой алат? Канча упай? Мен оюмча Айсулуу бир 65-70ке барат го дейм. 65 би 70 би? 65. 65 дейт. Көптү күтпөйлү болобуз. Максат 65. 65 деп койдум. Это любой. Атабы негизи өзү. Мындай тир атып жүрөт да, анан ойлоп атам, жакшы эле тиет болуш керек. Силер репетиция кылып келе. Тирди атат да. Тирди кандай атат өзү? Мындай жана зайчиктерди айлантырып атабы? Мен ойлоп атам ошончо бир 70-тин тегереги. 70 дедиңиз, 70? 70-тин тегереги калса эмне болот? Мындай жакындап калса кандай болот? Азыр айтып беребиз. Түшүндүрүп беребиз. Бактыбек мырза. Каскадерлордун жубайы 80. Меники жага болсо 100 атмаган андан. Жаа болсо ар бир жанын огуна келип туруп мийизи менен сайылмак, Шартыбыз боюнча эң аз айткандар баштайт. Ал Максаттын үй бүлөсү баштайт. Нурболоттун үй бүлөсү улантат. Бактыбек менен Алтынайда азырынча бир упай бар. Силер эне эс алып, акырында баштайсыздар. Баарын кара. Болчалар. Айсылуу, келиңиз. Чогуу санайбыз. Макулбу? 3, 2, 1. Баштадык. Биринчи Шашпай атыңыз. Биринчи окуп кетти. Шашпай карап, сиз үйрөтүп турсаңыз болот. Эмнесин үйрөттүң? Биздин артыбызга жашынбай үйрөтүп туруңуз. Азырынча өйдө болуп калды. Жакшы, 2. 3. Түкүргөндө. 4. Блин. Онго попади. 5. Давай, давай. 6. 7. Мен уже көнө баштадым го. 8. 9. 10. Всё.
Хо-хо, азыр эмес санайбыз. Bunu антып санайбыз. Мунун бир түкүргөндө эле мындай кетет. Оңой эле санайбыз, тийгени билинет. Келиңиздер чогуу. Өйдө жактан. Биз эсеп турабыз. Калькуляторду алып чыгып туруңуз, айтып турабыз. Жазат. Математика ушунча кыйын бака. Мен калькулятор жок болуп кеттим. Советский адам. Бул жерге. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 7. 7. 5. 5. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 7. 7. 4. 4. 4. 2. 2. 2. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 9, 10. Мынакей, 10 экен ошондо. Булар чачылып кеткендер. Мынакей. 66. Я примерно, кажется, посчитала. Бул жерден туура эле санадык да туугандар. Мол жер туура эле саналды. Бул жердин 65 болду окшойт. Мындай. Азыр эсептейбиз. Башкысында акыйкат болсун туугандар. 17, 24, 31, 36. Айсулуу, кстати, 44, 51. Сон санайт, мыкты санайт. 57, Мага караганда. 64, 68. Максат эмне эле үйүнөн келбей кыйын болуп калды десе, аял акча жакшы санайт турбу? 68. 65 дедик эле. 68 болду. Жакын, Жакын. Утканга жакшы. Аябай чоң жакшы. мүмкүнчүлүк бар. Аңылоого чыга турган болсоңор, максат эмес, максаттын аялын чакырып алсаңар болчу да. 66 дедик эле, 68 болду. Караңыздарчы. Кандай жакшы. Бирок чын эле Айсулуу жакшы санайт экен. Айсулуу жакшы санаганда урмат неудобный болуп уят эле болуп калды окшойт. Нурболот, Дилфуза. Көрүп алдыңар, Болгон 10 ок беребиз. 10 ок беребиз. Ар бир ок тийгенин санап туралы. Болбосо баягындай максатты кичине чыдап, "Мына жерде чоң болчу" депчи. Агып кеткен. 10го тийген санай албай калдык болуп кетпесин. Ар бир аткан сайын санап турмай болдук. Шарттарды түшүндүк. Абайлаңыз, бул жака тийип албаңыз. Элеп туруп, шашпай туруңуз. Башында баштайлы. Кана, 3. Ай, коётур. Булга биринчиси кетти. 2-1 макул баштай бериңиз ошондо. Биринчи. Карап калдым. Кой туруңуз. Атпай туруңузчу, пожалуйста. Пожалуйста, сырына сизден. 6. 6. Баштай. Кой туруңуз, шашпай туруңуз, шашпай туруңуз. Кой туруңуз. Ар бир аткандан айтып туралы. 6. Дагы 6. 10. 8. 10. 6. 6. Кой туруңуз. 8 экен, 8. 6. 5. Жок, 9га кеткен. Кой туруңуз анда. 9 экен, макул 9дасыз. Акыркы болуңуз, акыркы болуңуз. Акыркы. Мессага. 8. Сиз турбайсызбы? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Котурмун жаап коюнчу. Баштан эктеле. 12. Так, 22, 30, 40, 46, 52, 60, 69, 76. 77. 77 кол чогулар. 77. Бактыбек Алтынай. Булар 80 упайга аракеттенишет. Бирок андан көбүрөөк кылса да жакшы болмокчу. Бирок да аны тактына 80 кылып койсоңуз рекорд кыласыз, чемпионка болосуз. Мерген атка коносуз. Кийинки упайдагы силер. Каласаң сизге найз алып келейинби? Найза, кылыч. Жа. Театр актрисасына. Биз даярбыз. Сиздер даярсыздарбы? 3, 2, 1. Кеттик. Баштадык. Болгону 10 жолу атасызык. Абайлагыла. Ар бир аткандан кийин мен байкап кеттик дегенче айтпай туруңуз, атпай туруңуз кайра. Мыйксаттан моюнга мындай эмелер. Бурун кетпесин бери.
7. Колуңузду алып турасыз? Жок, жок. 8 кетиди. 7, 7. 7. На, 7 мега 7 кетиди. Geçirgile. 5. 5. 8. 8. 8. 9. 10. 10. Шашпай туруңуз, шашпай атыңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 оңуңуз калды. 6. 6. Плюс 6 болду. Çok şep. 1, 2, Çırpap 3, koyunç, 4, 5, 8 6, ketiydi 7, akısı. 8, 9, 10. Koy turunuz Ahmet, bir taktap koyun anda. Yıldığı kısa şöyle getiydi. 8 eken geçir. Akırkısın 8'lik koyunuz. Tuğra. Akırkısı 8. 5, 8, 8, 8, 9, 10, 16, 8. 87. Бирок сиз сезгендей эле айттыңар, сезгендей эле айттыңар. Бактыбек Алтынай 87 упай менен дагы бир упай кетти буларга. Дагы бир упай. Ошондо 2 упай Бактыбек Алтынай, Максат Айсулуу менен Нурболот Дилфузуда азырынча упайлар жок, бирок алдыда дагы 2 жарыш бар. 4 упайдын тагдырын чечебиз. Уланталы түгөйлөр таймашып. Шопоков Эко-Сити сиздерге абдан ыңгайлуу шарттарды сунуштайт. 15 жылга чейин бөлүп төлөө. Баштапкы төлөмү жок. Жана дизайнерлик ремонту менен батирлер. Дөлөт курулуш компаниясы 0701 90 60 60. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн номер 1 жалайыктар Mini-Vini сиздерди кызматташууга чакырат. Mini-Vinini күнүмдүк жашоодо гана колдонбостон бизнес кылсаңыздар да болот. Ал эми кененирээк маалыматты Mini-Vini KG баракчасына кирип бире алсаңыздар болот. Ар бир эне баласына ыңгайлуу чөйрө түзгүсү келет. Mini-Vini ымыркайлар үчүн кемчиликсиз сапатты жана кайталангыс ыңгайлуулукту айкалыштырган атайын жалаяктарын иштеп чыкты. Жалаяктардын өтө жука дизайны балаңызга эч кандай ыңгайсыздык жаратпастан укмуштуудай ыңгайлуулукту камсыз кылат. Mini-Vini жалаяктарын тандаңыз жана балаңызга камкор чөйрө түзүңүз. Үчүнчү оюнга келдик, мырзалардын оюну. Азыр айымдар менен чакырабыз дагы. Канчалык деңгээлде үй окатына кыйын, эркектер сейрек кездешкен, жумуштуу, тамак жасаган боюнча азыр текшертмекчибиз. Келиңиздер, сулуулар, жаныбызга келиңиздер. Кол чабуулар. Келиңиздер, айымдар. Кимиси үйдө мыкты, кимиси тамакты жакшы жасайт. Бирге көрөбүз азыр. Азыр сиздердин жолдошторуңуздар пельмен түйөт. Биринчи баштайлы. Дегеле Айсулуу, Максат өмүрүндө пельмен түйүп көрдү беле? Манты түйүп көргөн. Оо. Пельменди мен деле көп деле түйүп. Даяр эле пельмен алабыз, тоңдурулган. Ал эми Бактыбекчи, Бактыбек. Бактыбек пельмен түйүп көргөн эмеспиз экөөбүздөн. Экөөңүздөрдүн Негизи мындай үйдө тамак жасай бергенге кандай? Жок, азыр жазбайт, бирок мурда бала кичинекей бала чагында жумушту жакшы жазат экен, анан билбейм. Өзүм көргөн эмесмин. Айтышы боюнча. Сиздин сүйлөгүңүзгө караганда сиз деле тамак жазбайт окшойсуз. Тамаша жазайт. Пельмен дегенде шок болдуңуз, кандай көз чоң ачылып элечи. Ал эми Нурболот жөнүндө сөйлөп кеп калалы. Нурболот түйүп көргөн эмес. Үйдөн чыкпай эмне кылып атат анан? Бала карайт. Бала карайт, ер жууйт, камыр жууйт. Дегеле баягы айтып койдук го, мыкты шефтер, мырзалар депчи. Жолдошторуңуз үйдө тамак жасайбы негизи? Бир фирменный тамагы барбы? Жасайт. Тамак жасайт. Нурболот го бир плюсу бар экен. Эмне тамак жасайт? Плов жасайт. Пловбу же шабля болуп калабы? Жок, плов жасайт. Плов жасайт, Плов жасаган пельмен деле жакшы жасайт болуш керек. Бактыбекчи? 5 бармак жасайт.
5 бармак жасайт. Постоянно 5 бармак жасайт. 5 бармакты постоянно? Колго кесет да, майдалап тура. Камырды кесет. Жашооңузду. Ой, нан дегенде этти кесет. Этти кесет. Камырын ким кесет? Мен. Жакшы. Ойлотпоймунбу камырын дагы, этин дагы? Жок. Каскадер братка берип коет. Өзүнүн жашоосун ушунча жеңил болгонбу депчи. Бирок деги эле жолдошуңуз мындай 5 бармак жеп чоңойгондой эле экен. Нык болуп турат экен, көрдүңүзбү? Ошон үчүн да каскадер да бетин атты өлүп кетсе да өзгөрбөйт. Эч өзгөрбөптүр. Тепкиси болуп калган. Тиги бет ордуна келип калып. Мындай ичине кеткен бет деп ордуна келип калып кайра. Жакшы эле жүрө берген. Азамат. Так, плов экен, 5 бармак экен, максаттыкка. Ролл тандап койбойт. Жакшы чылайт. Кайнап судан куюп коет. Жакшы тамак. Мындай өзүнүн бир фирменный тамагы барбы? Жок. Мындай жасап берем. Айтып кое бердим, булар текшермекпи? Умуртканы жардеткенде. Просто кабыгын арчыбай коет да. Бүтүн бойдо жумуртканы. Биз силерге 180 секунд беребиз. Бул 3 минут. 3 мүнөттүн ичинде камырды жууш керек. Мына ар бир табакта ар бир порцияны камырды коюп койгонбуз. Фаршты колдонот, ун турат, алдыгы стакан менен монтип кесет. Эми бул мындай болгон деле айтканда, урмат досумдун эң жакшы көргөн жумушун алып келдик бүгүн. Пельмен түйгөнү жакшы көрөт, бош болгондо эле пельмен түйө берет. Биринчи кир жуйт, анан кийин. Балким, баягы сиз үйдө тоңдурулган жеген пельменди урмат түйгөн болушу мүмкүн. Ошондуктан азыр 180 секунд кыңк деп бүткөндө канча даана пельмен болгонун эсептейбиз. Биринчи камырды жаят, анан фарш салып, анан пельмен түйүп, атайын идишке салат. Азыр соодалашабыз, айтыңыздар. Айсулу, максат канча түйдүт? 3 мүнөт. 3 мүнөткө, э? 17, 15. 15 17? 15. 15 пельмен. Апи көпмүс? Дилфуза? 12. 12. Алтынай? 15, 12? 16. 16. Калтырабызбы, өзгөртөбүзбү? Жок. Ошол бойдон, э? Болгон 3 мүнөт убакыт бар. Өзгөртөбүз. Калтырабыз. 16. 16, 12, 15. Жакшы. Анда эмесе 12 Нурболот баштайт, максат улантат, Бактыбек финиширует. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе бир кол чабуулар. Пельмен жасатабыз. Кеттик. Күйөрмандар даяр, телекөрүүчүлөр даяр. Бул жарым финалга тандоо туру болуп турат, түгөйлөр таймашы. Нурболот эгерде утуп кетсе, мен бул үйдү пельмен жасап утуп алгам деп кийин айтып жүрөсүз. 3, 2, 1, баштадык. 180 секунд. Билет экен. Анча-мынча эме кылып калгам да. Көрүп калгам да. Борсокчу. Бирок колдон келишинче тезден кыймылдаш керек да, болгону 3 эле мүнөт бар. Сиз камырды жайып бүткүч эле 3 мүнөт калчу болот, Нурболот. 3 мүнөттө жайыш керек беле? Тура эле болду. Тоголок. Жуккараак бош кетти. Баягыда бир жол сага жардам бердим эле, ошондо пайдасы типтир. Болбосо билбейт болчу. Бирок чын эле Нурболот досум калп эле тамак жасай албайм деп койгончу, сону жайып койдой. Же бир жол жардам бергем, эме болуп аткандачы. Ооруп аткандай. Болгону бирок 3 эле мүнөт убакыт бар, камырга эле кетип калбасын, Болду. 17 чыгып калды. Сиз айтып туруңуз, мындай кылыңыз. Болот кылырчы. Мындай, Катуу басма. Нары бери. Мына. Кандай болот болду экен азыр пельмен эмес. Балтай. Жок чоңго мунгел. Мындайына билет экен да. Бул пельменби же нанбы? Мендей пельмендер жасадым. Нурболот. Жок, мында кайрып койгонун да билгенин карабайсызбы? Таланттуу адам, ар тараптан таланттуу.
Нурболоттун жана 70 жаздык кылат дегендей 71 өнөрү пельмен жазып окшойт. Алар жаман көп салат уже келтат. Келетат Нурболот, келетат. Жазап атат Нурболот пельмен. Фарш кенен, фарштан кошо бериңиз кенен эле. Жана столовыйда заказга жетишип аткандай. Меки манты болуп атат. 1 жылда быша турган пельмен болуп. Токтоңуз. Бул биринчиден бул пельмен эмес эле круассан болуп калды. Караңыздарчы. Курасан. Бул жуурганга кетип калат экен убак. Мага могу пельмен десе бир пельмен менен тоюп каласың го. Бирок бул пельменди бышырыш үчүн муну тандырга чапташ керек болуп калат. Тандырный пельмен. Кана санайлы. 1 2 3 4 5 пельмен. Негизи 12-ни жазайбыз дедик эле, бирок Тақта сіз атандашыңыз отырады тағы қайдағы 15 дейді. Жақсы. Біз демек азыр лимитті көргөзүп койдук. Мына 5-10 жазаса шашпай, кенен, самсы түрүндө жазаса детишсе болот экен. Қалың кылып, болгондо дагы. Чоң рахмат. Кол чабуулар. Бул эмне деген ужас, кухняда койбойсузбу? Биринчи этот ундан. Андемесе даярбыз. 3 2 1 максаттын айсоону билесе пельмен кеттик. Кеттик. Сүйлөп турсаңар болот, биз деген башкача тактика коттук. Мындай да бөлмөй, бир токто. 2 канча 15 беле? Красавчик. Азыр шашпай 15 3 4 5. Бу слишком кичинекей. Ладно, 6 7 8 9 9 10 туугандар. Мен өзүм тактика. 11 ар ким өз тактикасы. 12 Балким максат борсок кылып атат, эмнеге 15 дейм. Ладно, мына баарды мындай темет коелу. Унга эмне кылып, биз деген камыр менен жакшыман эле дейбиз. Кана эртелетиш керек. Все, кеттик, анда эмес. Биринчиси кетти, биринчи пельмен. Тоголок болгон. Сен тактикаң чыта. Бирөө кетти. Ол мен да. Мына бирөө кичинекей аккуратный пельмен шик жабылды. Так. Так, кетти. Бир. Бон алып тур. Так, эмне деген пельмен? О, стакандардын кереги да жок. Биз разыбыз. Стакандар. Бирөө экинчи пельмен кетти. Так, убакыт жакшы эле болду. Бул жашоодо пельмен айы наразы сизге. Сиз забыл вот это. Все. Жардам бербей жок. Так, убакыт эмне болду? Общий эле болмай. Эмнеге 15 дейм да? Тиги сиз 5тен көп кылып койсоңуз эле болду негизи. Болобу? Бул чейин 5 эле болбоду. Азыр мен нормально болдум. Азыр олар эмне болуп атат? Так, азыр мына бүтөйнөдү. Йо, токтоп. Все, мына. Кетти. Мейли биз аккуратный мындай сата турган пельмен деген эмеспиз. Муну биз инвалид пельмен деп коебуз. Токто кетти да, бир пельмен уже даптая. Келе туугандар пельмен алууга бизден. Жакындар. Все. Онда кетти. Азаз бүтөлөк. Бүтөлөк, кынык угасыз. Все. Токтойм, айс, пожалуйста. Мен мейли ушуну кылып коюңуз. Бул туугандар азыр биз силерге көргөзүп кетели. Аварияга түшкөн пельмендерди косот. Мен айылда иштеген кезинде машинада апарат бир ток сүзгөн үчүн ичи каран чыгып кетти эле муну. Танка төлөп кеткен. Пельмендерди бир байкап коюңуздар.
мейли бирок эми шартыбыз боюнча идеалдуу пельмен деп айткан эмеспиз туурабы эми ким билет балким максат ушундай пельмен жакшы көрөт начинкасы менен көрүп туруш керек ичинде эмне болгонун көрүш керек көбүнчө пельмен билбей калабыз ичинде эмне эт болгону урматтуу көрүүчүлөр максаттын пельмендери алыңыздар ошондочу мени кызыктырган нерсе муну Айсулуу айтты да туурабы чыгып Айс сенин тактикаң иштебей атат кеттик тана эле 1 2 3 4 5 6 7 8 9 пельмен деген эт камыр аралашкан го сиздердики этке камырда койгондой пельмен болуп калыптыр сен үчүнчү мындай камыр менен чыныгы кыргыз пельмени эти толтура пельмен болдум 9 пельмен браво анда эмесеге кеттик 3 так даяр актерлор үй бүлөсү булар жанатан бери байкап атасыңар тамак дегенде эле экөө тең шок болуп калышат эми кандай экенин чогуу көрөлү булар негизи өсүмдүктөр бар го фотосинтез менен жашаганчы булар тамак жебей фотосинтез менен жашайт окшойт чогуу кетебиз чогуу санайбыз 3 2 1 баштадык жанагы максаттын пельмендер силер да ушундай кеттиңерби силердин башынан эле тактикаңар ушундай беле же көрүп алып туруп жок көрүп алып анан кичине эме кылып көрөлү дедик жөн алды колдор менен басып эле койсоң камыр даяр болот кичине мындай эсине жагышып атпайбы мындай эки жагында болду кеттик вареник болуп калды бул пельмен кылыш керек максаттан кийин уже андай каприздер өтпөйт максаттыкы вареник да болбой калбадыбы пельмен сымал болсо эле болду главное ниетте туурабы ниетте бул пельмен болчу ичинде фаршы бар камыры бар деп коебуз мындай ушу баттан бол жабышып баратса эки жагын тең мындай алсаңыз давай кана колдоочулар кол чаап турабыз булар концентрация аябай катуу аракеттенип атышат катуу иштеп атышат давай болуңуз бешөө эле болду өзү эле тамакты өзү эле жасап жүргөндөй негизи эт кошкон эт аты эле бар эт деген давай шуурбай катуу эле айтып атсаңыз болот баттан шустро быстро мейли уруксат берели акыркысын салып бериңиз кеттик 1 бирөөсү тултук печена 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 пельменге көп болуп калды азыр 3 упай сиздерде 3 упай финиште 1 конкурс калды ал жакта 3 упай тагдыры чечилет 2 түгөй азыр да эле мүмкүнчүлүк бар эгерде утуп кетсеңиздер 3 упай сиздерге болот ал эми биздин коллегиябыз менен кеңешебиз эгерде 2 үй бүлө тең 3-3төн алып калса балким 2 күн тең өткөзүшүбүз мүмкүн экөөңүздөр тең ал эми сиздер утсаңыздар 6 упай менен
гарантия өтүп кетесиздер. Акылбы? Сүйлөштүкпү? Алдыда чечүүчү 4-чү этап. Кеттик. Түгөлөр таймашынын башкы демөөрчүсү болгон Дөөлөт курулуш компаниясынан эң мыкты сунуш бар. Сиз көптөн бери үйлүү боло албай жүрсөңүз, үйгө жете албай жүрсөңүз, Дөөлөт курулуш компаниясы жакшы шарттарды сунуштайт. Анткени баштапкы төлөмү жок, 15 жылга бөлүп төлөп, сиз үйлүү болуп каласыз. Болгону алдыда турган номерлер аркылуу байланышып, Дөөлөт курулуштан үйлүү болуңуз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ошентип 4-чү оюнга келип жеттик. Азырынча болсо Бактыбектин үй бүлөсүндө 3 упай бар, калган үй бүлөлөрдө упай жок. Биздин оюнубуздун шарты боюнча бир үй бүлө утуп алган, Бактыбектин үй бүлөсүнөн башка үй бүлө утуп алган болсо, ал үй бүлөгө дагы 3 упай беребиз. Анда эмесе аны оюн көрсөтсүн. Бардык катышуучуларды биздин жаныбызга чакырабыз. Акыркы шар аман калган түгөй утат. Кимдин бутунда шар жарылып кетсе, акырындан чыгып кетип ордунда отура берет. Дароо айта кетели, каскадер мырзага дракончик тепмей жок. Нурботко айта кетели, баш менен сүзмей жок. Максат айта кетели, пельмен түймей жок. Токтот андай. Алдыгы пельмен болбосун, пельмен дүйнөсүн тарынтпай. Биз даярбыз. Сиздер даяр болсоңуздар гана бир алкыш кылып коюңуздар, биздин көрөрмандар. Шарт жок жөнөкөй. Ардактуу көрөрмандар, биздин азыр катышуучуларыбыз ошол эле учурда өзүнүн шарын сактап калууга аракет кылып атканда, атаандашынын шарын жарган аракеттенет. Кимдин бутунда шар калбай калса, акырын чыгып кете берет. Акыркы ким калса, айырмасы жок. Мырза калабы, айым калабы, ошол түгөйдүн үй бүлөсүнө упай тапшырабыз. Байкап көрсөңүздөр, ар бир түгөй, ар бир үй бүлө башка ыкма колдонот. Ар кимдин ыкмасы ар кандай, кээ бирөө чабылат, кээ бирөө защиттап коргойт. Ошонун баарын чогуу байкамакчыбыз. Анда эмесе, жеңиш эң кыйындыкы болсун, кимге насип болгон болсун. Күчтүүлөр отсун, күчтүүлөр. Азыр буларды 3 упай болуп атпайбы? Эки үй бүлө кошулуп турчу. Буларды көптөп кетсеңер болот турмун да? Биякта алалы биринчи. Биякта алып коелу, анан спокойно чечип алабыз. Ошондо мындай деп койдук. Да, уже кетти. Биз даярбыз. Сиздер даярсыздарбы? Кеттик. 3, 2, 1, fight! Он его, да! Түтмөй чыгырчы. Так. Жок, үзүлүп кетти болду. Үзсө дагы болот, Үзүлүп кетти болду. Бери турчу, бери келчи бияка. Эмне бизгеби? Туугандары болот. Айсулу, сиз чыгып бериңиз. Айындар чыгып бериңиздер. Кимде калган жок, чыгып бериңиздер. Рамсыл. Чалышмайлы. Талпа мушташкандай эле. Кулап атсам тепкилип. Бет деле жок экен бу адам. Эй, айтып атпаймынбы? Буда бет жок, бетин ат төлөп кеткен. Ошо. Кеттик анда. Улантабыз. Мен аягымда эле бирөө менен эмекпеймби ана кой. Бул жакта экөө, бул жакта экөө. Бул жакта бир-бирден. Мен алтын аяк алгым келет экен кой. Эй, байка. Байкадым. Ой. Алтай байка. О, байкаттым. Алтын аяк бетке тип атат. Алтынай, бетке тепмей жок, сиздики керз экен. Идите сизге түртүнбөгүлөр, жигиттер түртүнбөгүлөр. Бетке келет. Мен алтын аяк менен эле согушайынчы. Весовой категорияны бир экенден коркуп баштадым. Алтын аяктын буту эле бир топ экен, Хуп.
Бүрбүт калган. Бак, алтына. О, жан. Ой. Обреме обрала да? Бул мен ам уруп атат эле мен тепкенде ойлоп атат. Коркотум менен бетке тебеди. Ортарақ чыңыздар. Ортарақ чыңыздар. Нагы. Бир башка тепмей жок. Опа! Ани, базар. Шундай, алтына бака. Ай! Yes. Отырып тұрыңыз. Тақтаға отырып тұрыңыз. Мына. Ну, блин, бирок кабай болуппу. Краска. Мындай алмашып алыңыздар. Аха. Кеттік. Ярым финал. Келем, эки эркекти согуш. Жакыныраак. Жок, бияк Жок, мен мындай белеп кылалы. Эркек согушакта, ана Алтынай менен бирөө калсын. Ошентип эле. Туроботко деме. Ар кимдин ыкмасы ар кандай. Алтынай растяжкасы. Тайквондист. Жалпы финалга калбайсыңбы? Биз матчта согушабыз. Барбайсың дешеп. Битет кылгыла. Кайдан бул оюнду ойлоп тауып, мен коркуп атам, травма болсо экен окуйда. Стоп. Азаматсыңар. Байкап көрсөк, бун азыр оюнду аякташы мүмкүн эмес болуп атат. Ошондуктан биз суперфиналдын суперфиналын кылалы. Макулбу? Баары калыс болуш үчүн сиз Азамат үй бүлөңүздүн намысын коргодуңуз, сиз отуруп турсаңыз болот. Жолдошуңузду чакыралы, Байкбек мырза, келиңиз. Азыр болсо мырзалар, бизде снайпер футбол деген бар. Снайпер футбол. Аны азыр алып чыгабыз. Ар бирөөңүздөргө 5тен топ, 5 жолду топтон тебесиңер. Кимдики эң көп упай болсо, ошол түгөйгө 3 упай. Тапшырдыкпы? 3 упай. 3 упайдан анан кийин кошобуз дагы, ким жеңүүчү болгончо тандайбыз. Ана эмесе кеттик. Бул жарышта болуп турат. Мундан да уланта турган болсок, травма болуп кетчүдөй болду. Ошондуктан биз корктук. Мен ойлойм, телекөрүүчүлөр туура түшүнөт. Бир кол чапаңыздар, улантабыз. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар туулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Тарыхта биринчи жолу болуп атат. 2 жылдан бери сезондобуз, эфирдебиз. Мына бирок эми жарышта сөзсүз түрдө бирөө утуш керек. Анан бирөө утулуш керек. Ынтымактуу жарыш болгондуктан травма дагы болбогон аракеттенип атабыз. Ошондуктан ар бир мырзага 5тен топ, 5тен аракет. Ким биринчи тебет? Байкбек мырза. Немесе ийгилик. 9го киргизсеңиз 9 упай, 6го киргизсеңиз 6 упай, 3гө киргизсеңиз 3 упай. 5 топ беребиз. Немесе кеттик. 3, 2, 1. Биринчи топуңуз кетти. 0 азырынча. Экинчи топ кетти. Экинчиси. Тырбай атабыз. Майсиге чалды. Үчүнчү топ. Байкбек мырзанын үй бүлөсүндө азыр 3 упай бар. 3 упай бар, ошон үчүн кенен тебип атат ар кайсы жака. Ой! 6га мейлеп атабыз. Ошондо 4-ч топ кетти. 4-ч топ. 4-ч топ. 4-ч топ дагы болбой калды. 5-чиси. Телекке каршы. Кийинки ким аракет кылат? Максат. Давай. Мен аягында эле сразу. Максат, сизге ийгилик. 5 топ ар бирөөсүн бирден тээп аракеттенесиз. Упайларды кошобуз. Анда эмесе сизге ийгилик. 3, 2, 1. Максат Адырбеков. Давай. Биринчи топ. Мындай.
Роналду жаңа последний финальный ударларды. Лига чемпионов. Өйдөрөк. 2. Мына алысыраак болсун. Футбол ойнап жүрөсүң. Жок. Мен нөл. Футбол 3-cü top ketdi. Yes, 9. 4-cü top. Мына 4-cü top. Bir geldi girdi, 9'a girdi. Жана жыйынтыктоочу 5-ci top. Азырынча 9 упай. Давай. Зато 9 бар. Lan. 9. 9'da zaman эмес. Нурболот. Маған мамиле байкасаң болот. Ийгилик сизге. 3, 2, 1, баштаңыз. Az 2 дурочка кирип кетчү. Давай, давай, Нурба. Ой. Экинчи топ. Экинчиси. Үчүнчүсү. 9-га мелеген. Үчүнчүсү. 9'a мелесеңиз 6'га кетип калып атабы? Мейлі болуш керек. Мейлі атам азма катып. Карачы. Мына 4-cüsü. 4-cü топ кетти. Азачы көзүн жумуп деген деген. Өзүмдө кол менен деле киргизиш. 5-ci топ. 5-ci toptu az менен 2 фут менен тээндик. Мес сага. Достойно. Мен ойлойм, Түрбенгердин колуңар колго жектер, азаматсыңар, турал болгон жок. Эң негизгиси, максаттын үй бүлөсүндө 9 упай, калгандарында упай жок. Ошондуктан 4-cü финалдык жана суперфиналдык оюнубузда болуп кетти. Суперфинал 2 оюн болду байкадыңыздар. Максат, Айсулуу 3 упай. Браво! Ошо менен биздин оюнубуздун шарты боюнча Максат менен Айсулунун үй бүлөсү дагы, Бактыбек менен Алтынайдын үй бүлөсү дагы жарым финалдык турга өтүштү. Ай баракелде. Жакшы. Шариктер менен жана. Күрөшкө Сүйүктүүлөрү, келиңиздер, мырзалардын жанына келип бериңиздер. Бир моментте коруп кетти. Согушуп кетесизби? Эфирде. Биякта биз токтотуп койбосок, согушту эле кетчү болуп кетти. Кетти ошон үчүн койду. Мен өкүңөргө корктум, өкүңөрдү кошуп туруп Алтынай токмокту. Оо, бияк батика опасный экен. Сиздердин түбөңүздөр дегеле спорт жагынан азамат экенсиздер. Жакшы. Сүйүктүү көрөрмандар, кызыктуу жарыш болду. Мен байкадым, биринчи жолу ушундай өзүм да аябай толкундан ким утат экен, травма болуп калбаса экен деп катуу корктум мен. Ар бирөөңүздөргө чабышып кетпесе экен деп. Бул жакта улакчыбыз дагы бар экен. Эми бүгүн 2 үй бүлө финалдык беттешке өттү. Нурбол, силерге мындай кызыктуу оюн көргөздүңүздөр. Башында өзүңүз айттыңыз, мындай эфирге чыгып, кичине дем алып келдиңиздер. Бул дагы өнчө жеңиш. Силерге рахмат. Ал эми биздин берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Дөөлөт Курулуш бир гана баш байге берип коюп эле чектелбестен, ар бир катышуучуга дагы өзүнчө белектерибиз бар. Жана андан сырткары сиздер, мисалы үчүн үй алам деп атсаңыздар, барып эч кандай баштапкы төлөмү жок, 15 жылга тең бөлүп туруп аз-аздан эле болуп калат, жашай бересиздер. Үй 3 жылдын ичинде бүтөт, бул 15 жылдын ичинде бүтөт деген нерсе эмес. Түгөйлөр таймашынан биздин атыбыздан алё-алё деп барсаңыздар, өзүнчө биздин жакшы шарттарыбыз бар. Андыктан барыңыздарга сунуштайбыз. Дөөлөт Курулуштун белектерин тапшыралы. Мырзаларга Рахмат. эң сонун сувенирлер Дөөлөт Курулуштун атынан Рахмат. куттуктайбыз. Оюнубузга катышып бергениңерге чоң рахмат. Жана түгөйлөрдө, үй бүлөнүн бакты, үй бүлөнүн гүлү бул балдар да. Ал эми ден соолугу чың болуш үчүн балдарга жакшы жалайык колдонуш керек. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн Кыргызстанда номер 1 жалайыктар. Түгөйлөр таймашынын расмий өнөктөшү Мини Вининин жалайыктарын тапшыралы. Кол чапыңыздар. Бул атайын сиздер үчүн.
Рахмат. Барыңыздарга дагы бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен мына бүгүнкү биздин кечебиз, бүгүнкү биздин берүүбүз соңуна келип жетти. Бардык үй бүлөлөргө ынтымак каалайбыз. Эч ким урушпасын, дайыма ынтымактуу болсун. Улуттук телерадио берүү корпорациясы, түгөйлөр таймашы, жүрөктү жылыткан билдирүүлөр, алыстан силерди көрүп атабыз. Чарчап келгенде, ушул глобалдуу дүйнөдө проблема көп болуп атканда, бир аз күлүп өмүрүбүз узарып атат деген бизге каттар келип атат. Демек, оюбузга жетип атабыз. Силерге рахмат. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Өмүр узарткан жүзүңүздө да жылмайып ар дайым тартылап турсун. Түгөйлөр таймашы, чоң рахмат. Көрүшкөнчө.